Мына уюшкан кылмыштуулук топ ОПГ деп коет. Бандиттер. Кана ошолордун азыр бирөө жок. Бирөө болуп көрсүн. Так. Смотрящий, положенец, вор закон дегендер жок Кыргызстанда, болбойт мындан ары. Биз алар түп тамыры менен жок кылабыз. Жөнөкөй адамдар, элдер биздин элибиз. Мыйзамдын чегинде кыйналбастан өзүнүн тапкан, ташыган мал мүлк. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Мүлкүнө, өзүнө, үй бүлөсүнө жакшылыктарга гана жумшай турган болсун. Кайсы бир бандит келип, кимдир бирөөнү оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ошо бастырып алсам экен, ошо элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орус менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда $25,000 акча керектелүүдө. $15,000 чогулду, дагы $10,000 каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгыз бой энемин. Ошол кызыма аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Эмне дегенде биздин сата турган дагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Банк номерибиз Бегмайты деп чыгат. Жибер картабыз Тазагуля деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок, эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчу чындыгында. Интернетке, ютубка дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айло жок, чыгышка туура келип атат. Ошол кызымды бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрпөңүздөр. Үй мүлкүн же болбосо тапкан кирешесин тартып ала албайт. Мамлекетибизде мыйзамдуу түрдө жөнөкөй адамдарга шарт түзөбүз. Ал эми ушуга чейин ким кандай болуп келген? Мамлекетте чоң кызматта иштегендер жакшы жашаган. Чиновниктер жакшы жашаган. Бандиттер жакшы жашаган. Ошол баягы мен кыйынмын деп артынан 4 баланы ээрчитип алып, көрүнгөн жерде бандит болгондор жакшыраак жашаган. Туурабы? Эми андай болбойт. Борбор калаада уруксатсыз жерлерге таштанды таштоо учурларын аныктоо үчүн бир нече дарекке видео байкоо орнотулган. Алардын бири Кайназарова, Троицкий көчөлөрүнүн кесилишиндеги таштанды аянтчасына коюлган. Видеодо көрүнүп тургандай бул дарекке жакын жашаган тургундар үчүн коюлган таштанды контейнерлерине алыстан келген адамдар ар кандай таштандыларды алып келип толтуруп салышат. Мындан тышкары ошол эле жердин тургундары да бак-дарактарды же чөптөрдү капка же баштыкка салбай алып келип ыргытышат. Катуу тиричилик таштандыларына кирбеген курулуш материалдары же тигүү цехтеринин калдыктарын таштоо Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексине ылайык айып пул менен жазылынат. Жеке жактарга 7,5 миң сом, ал эми юридикалык жактарга 13,500 сом айып салынат. Октябрдын 6-24-жыл пост туннель saat 12:29 kar уже күчөй баштады. Az кечке жааса жолдун баары кар болуп калышат. Гололедта болушу мүмкүн да. Видимость жанагандай эле 15-20 метр алыс аралыкта көрүнөт. Күн суук, туман. Kar çok başladı. Kırgızistan uşundan jakşırak bolobuz. Aga men толук ишенем. Анткени бизде булардан ашыгыраак нерсе, бизде ыйман деген нерсе бар. Биз дин менен кетип атабыз. Биздин коом камера койбой туруп, ушулардан адилеттүүрөөк болобуз, ушулардан тазараак болобуз. Буларда жанагыда Америкада буларда майда коррупция жок, бирок чоң коррупция бар экенин билип атпайбызбы? Бизде чоңу да кичинеси да жок болот иншалла.
иншалла Кыргызда ушундай өлкө болобуз. Бизде улут болуп бөлүнбөгөн, түндүк түштүк болуп бөлүнбөгөн, уруу болуп бөлүнбөгөн, байкедей болуп бөлүнбөгөн, паракор болуп бөлүнбөгөн, бардык адилет иштейт, ак иштейт, мамлекет сатпайт, бейчеке түкүрбөйт. Исламды практикалаган адам катары эмес, мамлекет катары практикалаган өлкө болобуз иншалла. Адамдар көрүп, чыныгы мусулмандар ушулар, чыныгы мусулман өлкө мындай. Бул өлкөдө мусулмандын дагы, мусулман эместин да укугу сакталат. Бул өлкөдө кыргыздын дагы, өзбектин да укугу сакталат. Бул өлкөдө аял киши түндө кетип атса, коркпой кете алат. Бул өлкөдө жетим жок. Бул өлкөдө аял эркек эркектей. Бул өлкөдө аялдар иштебейт, аялдар урматталат. Бул өлкөдө көчөдө мусур жок. Бул өлкөдө динге эркиндик. Бул чыныгы мусулман өлкө. Бул өлкөдө процент жок, арак жок, сойкулук жок деп айта турган өлкөгө жетишибизге аз эле калды, урматтуу бир туугандар. Иншалла. Айдоочулук күбөлүк берген мекемеге ким барбасын, акча казгырылып, адам өмүрүнө кайдыгер карап калабы. Ушуну менен унаа ишканасынын экинчи жетекчиси ири коррупциялык иштерге айыпталып кармалды. Эсиңерде болсо 2018-жылы унааларды каттоо жана айдоочулук күбөлүк берген кызматтын жетекчиси Насырбек Алмаматов туруктуу коррупциялык схема түзгөн үчүн соттолуп, бирок ал качып кеткен. Анын жемкорлуктан түшкөн бир күндүк эле ыплас кирешеси 100 000 сом болгон. Иш бөлмөсүндө керелден кечке кылган иши акча саноо болгонун элдин баары видеодон көрдү эле. Эми андан 6 жыл өтпөй унаа мекемесинин жетекчиси жана бир катар кызматкерлер ошол эле кылмышты улантканы аныкталып отурат. Ишкананын бир эле филиалында айдоочулук күбөлүктү сатуудан ай сайын 10 миллион сомдон акча таап турушкан. Ошондо 40 райондогу бөлүмдөрдөн коррупциялык схема аркылуу канча каражат сол чөнтөктөргө кетип турганын эсептей бергиле. Президент айдоочулук күбөлүктүн 10% сатылып келгенин айтты. Алардын орточо баасын 60 000 сомдон деп коюшкан. Ошондо жылына Кыргызстанда 150 000 киши айдоочулук күбөлүк алса, анын 15 000 сатылса, бери дегенде эле 1 миллиард сом жемкорлордун колуна түшүп турган. Акчадан мурда бул жерде адам өмүрү коркунучта болуп жатпайбы? Расмий статистика боюнча Кыргызстанда катталган авариялардын 93% айдоочулардын күнөөсүнөн улам болот. Тагыраагы ушунчасы жол эрежелерин билбейт же билсе дагы сактабайт деп түшүнө берели. Айдоочулук күбөлүктү кызылдай акчага саткандар ошол жаранды жана башка адамдарды өлүмгө түртүп жатканын аңдабайбы? Алардын арасында документти соодалагандардын жакыны болуп калбайт дегенге кепилдик жок да. Бул Рустам Жокоев, мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы инспектору. 2021 жылдын сентябрь айынан бери унаа мамлекеттик ишканасын жетектеп, 9 категориядагы айдоочулук күбөлүктүн ээси. 37 жаштагы Рустам Жокоев транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин директору болуп турганда, да ушул айдоочулук күбөлүккө байланыштуу коррупциялык иштерге малынган деп шектелип, ага карата УКМК тарабынан пара алуу беренеси боюнча козголгон кылмыш иши боюнча айыпталууда. Анда сөз башынан болсун. Акчаны которгула. Азыр котором. УКМК тараткан бул видеодо ортомчу менен ага карата арыз жазган адамдын телефондук сүйлөшүүсүн угууга болот. Анда ортомчу айдоочулук күбөлүк үчүн экзамен тапшырууну каалаган жарандан 50 000 сом талап кылууда. Ал курсантка кайсы жерге отурушу керектигин, туура жоопторун экзамен алган киши аркасына келип өзү акырын айтып турарын эскертип жатат. Экинчи видеодо экзамен учуру тартылган. Анда эки кызматкер алмак-салмак бир курсанттын жанына басып келип, колу менен көрсөтүп берип жатканы чагылдырылган. Кийинки видеодо бул ишке катыштыгы бар деп шектелген 10 кызматкердин кармалганын көрүүгө болот. Алардын баары мурдагы унаа ишканасынын азыркы транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинде иштегендер. Алардын арасында агенттиктин жетекчиси Рустам Жокоев дагы бар. Атайын кызматтын алдын ала эсептөөлөрү боюнча жарандар айдоочулук күбөлүк алуу үчүн ортомчуларга кайрылып, алар болсо транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери менен экзаменден ийгиликтүү өткөрүүгө сүйлөшүп акча берип турушкан. Да ушул коррупциялык схема аркылуу агенттиктин бир гана филиалынан ай сайын 10 миллион сомдун тегерегинде акча түшүп турган.
Бул кабар президент Садыр Жапаровду да өкүндүрдү. Мамлекет башчы Кыргызстандагы айдоочулук күбөлүктөрдү сатууга шектелип кармалган кызматкерлер боюнча кабар агенттигине өз пикирин билдирди. Айтымында 2020 жылга чейин айдоочулук күбөлүк 15-20 миң сомго сатылып келгенин, бул тармакты тартипке салуу үчүн убагында Рустам Жокоевду жетекчи кылып дайындаган. Ал Тургай анын таза иштеп, паракошулукка малынбаш үчүн демөөрчүлүк фондунан ай сайын $2000 материалдык жардам катары берип турган. Дароо айта кетейин, менин демөөрчүлүк фондум бюджеттик фонд эмес. Ошондуктан 40-ка жакын жетекчиге материалдык жардам берип турам. Анткени эмгек акылары чындыгында аз. Эмне үчүн материалдык жардам десеңер, алар өздөрү жетектеген мекемеден уурдабаш үчүн, ошол мекемеде тартип орнотуш үчүн, өзү таза болуш үчүн берип турам. Алардын арасында кече камалган унаанын жетекчиси да бар эле. Балким бул жигитти жөн эле камап атышкан жокпу деп баарын өзүм да териштирип көрдүм. Система түзүп алышып, күбөлүк сата башташканы аныкталып калды. 40 миңден 80 миң сомго чейин баа коюп алышыптыр. Албетте 100% күбөлүк сатылган эмес. 90% адам сынакты тапшырып эле алышкан. Болжол менен 10% сатылып кетип жатканын болжолдодук. 10% эмес, бир да айдоочулук күбөлүк сатылбаш керек. Мамлекет башчы айдоочулук күбөлүк сатып алгандардын кесепетинен жол кырсыктары көбөйө берет. Андыктан бул документти сатууну кам буугандай токтотушубуз керек деген пикирде. Анткени авариялардан жылына Кыргызстанда жүздөгөн адамдар каза болууда. Мисалы, былтыр 7 миңге жакын жол кырсыгы катталып, 783 адам каза болгон, 10 миңден ашык адам жабыркап, бир нече миңи майып болуп калган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы берген маалыматка таянсак, быйыл жыл башынан бери өлкө боюнча 5 миңдей жол кырсыгы катталган, 7 миңдей жаран түрдүү жаракаттарды алган, 400дөй киши авариядан каза болгон. Өкүнүчтүү статистика менен бөлүшкөн президент Садыр Жапаров бүткүл кыргызстандыктарды, айрыкча жаштарды айдоочулук күбөлүктү сатып алуу деген ойдон кайтууга чакырууда. Турунбаев, Байтур. 17 жаштагы студент Байтур Турунбаев мамлекет башчынын сөзүн колдогондордун бири. Ал быйыл 5 жолу айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамен тапшырып, өтө албай келген. Бирок жакшылап даярданып келгендиктен бүгүн 6-чы жолкусунда экзаменден өз күчү менен өтүп кетти. Муну окуп өтүш керек да, сатып алгандан көрөчү, окуп өткөн жакшыраак болот. ДТП азаят, жол кырсыктары азаят да, адамдардын өмүрү кыйылган көп болуп атат азыркы учурда. Анткени окуш керек, өзүнүн своими силами, так сказать, должен пройти человек. Маалымат катары айта кетсек, 2018 жылы унаа каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо департаменти жоюлуп, бул кызматты жаңы түзүлгөн унаа мамлекеттик мекемеси аткара баштаган. Ал убагында санариптик өнүктүрүү министрлигинин карамагында болсо, кийин ички иштер министрлигине өткөн. Ал эми былтыр сентябрда өзүнчө бөлүнүп, транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттик болуп түзүлгөн. Ошону менен бирге айдоочулукка үйрөткөн автомектептерге лицензия берүү милдети быйыл февралдан бери дал ушул агенттикке жүктөлгөн. Былтыр биздин текшерүүнүн алкагында өлкө аймагында жалпы 246 автомектептер текшерилип, анын ичинен 205 автомектепке туура эмес аныкталган фактылар үчүн эскертүү баракчалары берилген. Ошол биз тараптан берилген талап тапшырмаларды толук кандуу аткарбагандыктан 30 автомектепке айыппулдар салынып 510 миң сомго укук бузуу жөнүндө протоколдор толтурулган болчу. Ошентип айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык иштерге аралашкан үчүн кармалган Рустам Жокоев 27 октябрга чейин камакка алынды. Октябрда болсо президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун милдеттерин убактылуу аткаруудан бошотулду. Ошол эле күнү анын ордуна 44 жаштагы Улан Карыпбеков дайындалды. Ал буга чейин мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин жетекчиси болуп иштеген. Эми жаңы келген директор бир топ тапшырмалардын үстүнөн иштеши зарыл. Алсак өлкөдөгү 40 районго автомектептер ачылышы керек.
Унаа ишканасынын кызматкерлери коррупцияга шектелип кармалгандан көп өтпөй эле айдоочулук күбөлүктү алууга ар тараптан көмөк көрсөткөн УКМКнын айрым кызматкерлери аныкталганы ачыкка чыкты. Атайын кызмат тараткан маалыматка таянсак, Камчыбек Ташиевдин кызынын айдоочулук күбөлүгүн алууда жардам көрсөткөндүгү үчүн УКМКнын 7 кызматкери жазаланган. Алардын 2 сөгүш, 3 кызматкер катуу сөгүш, дагы 2 ээлеген кызматына туура келбей эскертүү алды. Бул чаралар УКМКнын төрагасынын жеке көрсөтмөсүнө ылайык кабыл алынганы маалым болду. Нурзада Сыдыкбекова, Адилет Эшкожо, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы.